Мына буякта сплошной линия гана. А причем здесь сплошной линия в эти? Эмне Причем экен? здесь сплошной линия? Ким удостоверение көрсөтпөчү? Знак менен bizden Удостоверение сплошной линия көрсөтпөчү. не тесес бар. Удостоверение көрсөтпөчү. Знак менен сплошной линия не тесес бар. Эми буяка келип населенный пункттар аяна токтош керек. Населенный пункттар аяна токтош керек. Шаарына келдик. Өткөндө эсиңиздерде болсо керек. Мына могу 327 деген знакка токтодум деп мага протокол түзүлгөн. Ошол могул жерде сплошной линия жок болчу ошол кездечи. Если мен туура эмес жазсам, мен төлөйм штрафты, 5000 сом төлөйм. Сиз если туура эмес жазсаңыз 300 сом төлөйсүз. Эми силердин меңер иштебеген себептен мен эмне жүрө берейинби силерге прокуратурага сотко деп. Эгерде мен протокол мени күнөөлүү деп тапкан болсо, анда сплошной линия жок себептен анда булар ошо бир мыйзамды бурмалап, жөн эле доого жыгып, жөн эле протокол жазган болот. Эгерде жок, ал протоколго арыз келди. Төлөбөсүн ал акчага, постановление төлөбөсүн деп чыгардык десе, анда ошол ГАИ кызматкер ошо жол эрежени билбеген болот. Мына бул базардын, Нарын шаарынын базардын тегереги. Алып келелечи ПДД китебиңерди. Бир көрсөтүп берип коелу инспекторго. Населенный пункт оң жагына, сол жагына токтогонго болот. Прорез бар болсо, сплошной линия жок болсо дегенди бир түшүндүрүп коелу. Не населенный пунктта только оң жагына токтош керектен түшүндүрүп коелу. 327 знак турат, ортосунда сплошной линия жок, мен оң жагына келип туруп, мына токтоп атамбы. Нарын шаарынын базардын тегереги. Могул жерде эң кызыктуусу либо парковка запрещен, либо бир аз эле орун бош болсо, ага платный экен да. Эки жактан машиналар келет. Базардын тегереги эми кичине шанс бериш керек го дейм. Либо токтогонго болбойт, либо платный. Ну, в общем, базардын тегерегине токтосоң, сөзсүз түрдө акча төлөйт экенсиң, мына Нарын шаары. Etpey toktogонбуз да. Тине машинабыз, знак биякта турат.